أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatlı Kırgız elim, qadırlı mekendештер. Бұл башыбызга түшкөн оор күндөрдө сиздерге bir аятты Алла Тааланын китебинен 155 Бакара сүрөсүнүн 155 аятын, 156 аятын bir ескертип кетмекчимин. Аллах Субхану ва Таала эмне дейт? Астаиду билlah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Manisi Allah Subhanahu wa Taala, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер, жашоону адам баласына сыноо үчүн берди. Ошондуктан бул аятта Алла Таала айтат: Биз силерди сөзсүз түрдө сынайбыз. Жүрөгүңөргө корку салабыз. Силерди ачарчылык менен сынайбыз. Мал мүлкүңөрдөн кемитебиз. Жаныңарды алабыз. Бала чакаңарды алабыз. Силер дыйканчылык кыласыңар, аракет кыласыңар. Бирок силерге түшүн бербей коебуз. Мына ошолордун бардыгы башыңарга бир сыноо болот. Карасаңыздар, Аллах Субхану ва Таала бул аятта «Вал анфус» дейт. Өзүңөрдөн эмне кылабыз? Силерди өзүңөрдү жаныңарда алабыз дейт Аллах Субхану ва Таала. Алымдар айтат: ар кандай нерселер менен болот, ошонун ичинде силерге бир оору жөнөтөбүз. Ошол оорунун натыйжасында силердин ажалыңарды белгилеп, жаныңарды алабыз. Башыбызга түшкөн кандай бале, кандай кыйынчылык түшпөсүн, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Субханаху ва Таала 3 инсанга бул кыйынчылыктарды түшүрөт. Биринчи капыр болгон. Аллах Субхану Таала капырга эмне үчүн бул кыйынчылыктарды берет? Бул сыноону берет, капырдыкта чөгүп кетсин деп. Алла Таала өзүнө жакын болгон аулия кулдарына бул кыйынчылыктарды берет. Эмнеге? Өзүнүн даргөйүндө даражасын көтөрүш үчүн. Ал эми үчүнчү, Алла Таала өзүнүн күнөөкөр имандуу пенделерге кыйынчылыктарды берет. Эмне үчүн? Алардын күнөөсүн кечириш үчүн. Алымдар айтат: Аллах Субханаху ва Тааланын даргөйүндө бир баленин бале болуп, ошонун натыйжасында күнөөлөрүн кечирилүүсүнө себеп болуусу үчүн баленин деңгээли кандай болуш керек дегенде алымдар айтат: бир инсан үйүндө бир китеп окуп аткан учурда, же болбосо бир нерсе жазып жаткан учурда, шам чырагы жаңып турган учурда терезеси ачылып, шамал кирип, ошол шам чырагын эгерде өчүрүп койгон болсо, ал мусулмандын башына бир бале болот. Ошонун натыйжасында Аллах Субханаху ва Таала күнөөсүн кечирген болот. Мына ошол инсандарга Алла Таала айтат: «Вабашшири сабирин». Мен кандай бале бербесем, кандай кыйынчылык бербесем, ошолорго сабырдуулук менен мамиле кылгандар, сабырдуулук менен тосуп алгандар, аттиңдебей, Алланын анын башына бешенесине жазган тагдырга нааразы болбой, ыраазычылык менен кабыл ала турган болсо, вабашшири сабирин, ошол инсан сабырдуу болот. Ошол сабырдууларга сүйүнчүлөгүнүн бейиш дейт Аллах Субханаху ва Таала. Бул инсандын бара турган жайы бейиш. Алла Таала кимдин башына, бул хадис кудсида айтылат, Алла Таала кимдин башына бир оору берген болсо, ошол оорудан
айыгуусуна Алла Таала шыпасын берип, оорудон айыккан болсо Алла Таала айтат, мурунку кандан жакшыраак кан берем, мурунку этинин кайырлуу эт берем дейт Алла Субхана Таала. Эгер ошонун натыйжасында мен анын жанын ала турган болсом, анда менин бейишим ага важип болот дейт Алла Субхана Таала. Мына бул сабырдууларга бейиште эмне кылгынын сүйүнчүлөгүнүн. Алар кимдер сабырдуулар? Аллазина иза асабатхум мусибатун. Алардын башына кандайдыр бир кыйынчылык келбесе, калу даро айтышат. Инна лиллах, biz Алла Таалага тандыкпыз. Biz bir гана Алла Таалага тандыкпыз. Алла Таала биздин эгебиз, Алла Таала биздин жаратуучубуз, Алла Таала биздин башыбызда кандай кыйынчылыктарды берген болсо, biz бул кыйынчылыктардын сыпатына карабайбыз, кимден келгенине карап туруп кабыл кылабыз. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Натыйжасында biz Алла Таалага кайтабыз. Бул жылда мейли 60 жыл жашайын, мейли 45 жыл жашайын, мейли 30 жыл жашайын, мейли 70 жыл жашайын, мейли bir кылым жашайын, бирок натыйжада инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Алла Таалага биз эмне кылабыз? Кайтабыз. Кайтканда болсо, бул жашоодо эмнени эккен болсок, ошонун үзүрүн алабыз. Эмнени эккен болсок, ошонун мөмөсүн алабыз. Сабырдуулукку эккен болсок, сабырдуулуктун мөмөсүн алабыз иншалла. Мына ошолор улаика алейхим салаватун мин раббихим. Алла Тааланын алардын үстүнө салаваттар болсун. Алла Таала алардын күнөөлөрүн бардыгын кечирсин. Алла Таала ошолордун үстүнө рахматын жадырсын деген манисиндеги аят бол. Алейхим салаватун мин раббихим ва рахма. Жана Алланын мээрими алардын үстүндө болсун. Ва улаика хумул мухтадун. Мына ошолор туура жолго, хидаяттын үстүндө болгон кулдар болуп эсептелет. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул кыйынчылык күндөрдө биздин кыла турган мамилебиз Кур'анда дал ошондой айтылган. Наразы болбой, Алла Тааланын бизге берген ошол кыйынчылыктарды сабырдуулук менен тосуп алып, бирок аракетсиздик болбойт. Аракет кылыш керек. Себептерге байланыш керек. Дары-дармектерге байланыш керек. Алла разы болсун. Бул кыйын учурда спонсордук жардам көрсөткөн мекендештерибиз, ыктыярчы болгон, волонтер болгон мекендештерибиз, Алла Субхана ва Таала өзгөчө медиктерибиз, Алла Субхана ва Таала силерден терең разы болсун иншалла. Бул кылган иштериңерди Алла Субхана ва Таала мөмөсүн кыяматта сөзсүз түрү берет иншалла. Алла Субхана ва Таала силер кандай ошол эл үчүн кызмат кылып атсаңыздар, иншалла эл да Кудай буйрса силерге дал ошондой, бала чакаңар, небере чебереңер иншалла силерге ошондой бир кызмат кылган болсун. Алла Субхана ва Таала баарыбыздан разы болсун. Алла Таала бүтүл калайык калкыбызга сабырдуулукту насип кылып, ошонун аркасында бейиштерге ээ болуу насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.